3 ай Атлас жөнүндө сурагандар көп экен. Көп деле эмес, бирок бар экен. Ошондуктан бул тууралуу кыскача айтып берейин деп турам. Достор, ушул сыяктуу видеолор кызыктырса, видеонун активин көтөрүүгө жардам бериңиз. Эгер видеонун көрүүсү көп болсо, мен мындан тема канчалык кызыктуу болуп жатканын түшүнүп, кийинки бөлүгүн чыгарууга аракет кылам. Бул Атлас деп жатканыбыз эмне өзү? Термин, теория менен баш ортуп отурбай, дароо эле жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берейин. Бул күн системасы, биздин космостогу үйүбүз. Ушул үйүбүздүн короосунан кайдан жайдан белгисиз бир объект пайда болуп өтүп бара жатат. Албетте, үй ээси муну көрүп, бул кайдан пайда болду, кимдики болду экен деп көңүл бурат. Ушул сыяктуу дүйнө жүзүндөгү астрономдор дагы буга таң калуу менен көзөмөл кылып турушат. Алгач, бул жылдыз аралык комета Гавайиде, Чилиде жана Түштүк Африкада жайгашкан Атлас Asteroid Terrestrial Impact Cluster Alert System деген телескоп системасы аркылуу аныкталган. Алар түнкү асманда тынымсыз сканерлеп, кыймылдап жаткан объекттерди издешет. 1-июлда алар жаңы кыймылдаган нерсени көрүшүп, А дегенде аны кадимки астероид деп эсептешкен. Бирок көп өтпөй бир кызык нерсени байкашкан. Анын ылдамдыгы салыштырмалуу өтө жогору болгон. Астрономдор бул жаңы объекттин ылдамдыгын өлчөшкөндө күн системасында байкалган эң ылдам объект болуп чыккан. Жер күндүн айланасында секундасына 30 км ылдамдыкта айланат. Меркурий болсо секундасына 48 чакырым. Ал эми 3 ай Атлас секундасына 58 чакырым ылдамдыкта жылып бараткан. Ылдамдыгын өлчөгөн учурда Атлас Юпитердин орбитасынын ичинде, күндөн 4,5 AU алыста болчу. AU бул Жер менен күндүн орточо аралыгын билдирген астрономдук өлчөм. 1 AU болжол менен 150 миллион чакырымды түзөт. Эгер ушундай ылдамдык сакталса, ал күнгө жакын келип, кайра чыгып кетет. Демек ал жылдыз аралык боштуктан келип, кайра ошол жака кайтып баратат деген ойго түртөт. Мына ушунун негизинде кызыктуу имиштер жаралган. Ал комета эмес эле, атайын жасалган жылдыз аралык кеме. Атайын күн системасын изилдөө үчүн жөнөтүлгөн аппарат. Анын ичинде башка жактан келгиндер бар деген имиштер интернет баракчаларында толуп кеткен. Чындыгында ал башка жактан келген жылдыз аралык комета. Мындан мурунда мындай кометалар келген. Бир эмес, 2 жолу. А бул 3-үчүсү. Биринчи жолу Оumuamua 2017 жылы космостон байкалган. Ал да өтө кызык, бирок таптакыр башкача формада болгон. Экинчиси 2 ай Борисов. Кадимки комета сыяктуу жүрүм турумда болгон. Ал эми 3-үчүсү 3 ай Атлас. Эң чоң жана эң тез. Анын диаметри болжол менен 5,5 чакырым. Ал эми Оumuamua болгону 400 метр эле болгон. 3-үчү кометанын 3 ай Атлас деп аталып калышынын себеби мында. 3 бул 3-үчү. Ай бул жылдыз аралык объект дегенди билдирет. Атлас болсо ошол кометаны тапкан телескоптун аты. 3 ай Атлас 2025 жылдын 29 октябрында эң жакын чекитине келди. Бул фаза Перигелий деп аталат. Ошондо күндөн болгону 210 миллион чакырым алыстан өттү. Албетте бул аябай чоң аралык, бирок космостук чене менен айтканда бул абдан жакын аралык болуп эсептелет. Бирок ал күнгө өтө жакын келбейт. Марстын орбитасынын ичинен гана өтөт. Бул учурда комета эң ысык абалына жетип, анын үстүндөгү муз жана башка заттар бууланып, мейкиндикке ыргып чыгат. Бул көрүнүш сублимация деп аталат. Сублимация учурунда кометалардын белгилүү көрүнүшүн жаркыраган, аура жана куйрукту пайда кылат. Тилекке каршы биз мындай кооз көрүнүштү көрө албайбыз. Себеби 3 ай Атлас Перигелийден өтүп жаткан учурда күндүн жарыгы көрүнүштү толугу менен жаап, тосуп калат. Азыр баарына бул комета кайдан келди деген суроо кызык болуп жатат. Адатта күн системасы жалпак, дисктей формада болот. Бардык планеталар ошол эклиптика тегизинде айланып жүрөт. Мындан мурунку Оumuamua жана Борисов кометалары түндүк тараптан күн системасынын кыймыл багыты боюнча кирген.
Ал эми 3 ай атлас таптакыр башкача, каптал тараптан планеталардын орбитасын түз кесип келген. Мындай көрүнүш өтө сейрек, кокустук болуп эсептелет. Акыркы изилдөөлөргө караганда, ал галактиканын борбор жагынан, тактап айтканда калың диск деп аталган аймактан чыккан болушу мүмкүн экени айтылып жатат. Бул галактиканын башка жерине салыштырмалуу жым-жырт тынч бөлүгү. Ошол тараптан келгенин божомолдошуп, анын жашы 7,6 миллиард жылга тете болушу мүмкүн экени айтылды. Жерге салыштырганда, жерден 2 эсе улуу. Бул кометаны 2025 жылдын 7-майында эле TESS спутниги сүрөткө тартып алган экен. Ошол сүрөттөрдүн жардамы менен астрономдор анын түзүлүшүн жана 1 ай ичинде ал күнгө карай 1 AU аралыкка чейин жетерин божомол кылышкан. Эгер ал жакын келсе, анын жарыгы 1,5 эсеге чейин өсөт деп күтүшкөн. Бирок ал жакындаганда анын жарыгы 5 эсеге көбөйүп кеткен. Бул анын бети муз эмес, газ жана чаң бөлүп чыгарган комета экенин далилдеген. Бул жерде бир кызык нерсе анын негативдүү поляризациясы. Адатта күн нуру чаң булутуна түшкөндө жарык бир багытта чагылат. Ал оң поляризация деп аталат. Бирок 3 ай атлас тескерисинче жарыкты кайра артка чагылдырган. Ушундан улам ал космос аралык кеме болушу мүмкүн деген ой жараткан. Экинчи өзгөчөлүк, ал өтө алыста Юпитерден ары 5 AU аралыкта туруп эле комасын, газ булутун пайда кылган. Кадимки кометалар андай аралыкта бууланбайт, себеби ал жакта өтө суук. Бул көрүнүш кеменин кыймылдаткычын оталдыргандай көрсөткөн. Бирок изилдөөлөр көрсөткөндөй, анын комасы негизинен көмүр кычкыл газы менен толгон экен. Ал кургак муз сыяктуу заттардан туруп, ал өтө муздак абалда гана сакталат. Бир аз гана жылуу болор замат бууга айланат. Ошондуктан 3 ай атлас эрте жанданып кеткен. 2025 жылдын 3 октябрында 3 ай атлас Марстан 0,19 AU аралыктан өткөн. Бул күн системасындагы планетага эң жакын келиши болгон. Ошол учурда Марстагы Perseverance ровери аны сүрөткө тартып алган. Бирок сүрөт бүдөмүк болгон. Себеби камера ага арналган эмес эле. Андан башка ExoMars спутниги да сүрөткө тарткан. Бирок жогорку сапаттагы маалыматты бере алган эмес. NASA'нын Mars Reconnaissance Orbiter телескопу эң жакшы сүрөткө тарта алмак. Бирок ошол учурда АКШ өкмөтү ишин токтотуп калгандыктан NASA кызматкерлери иштеген эмес. Эми аны 2025 жылдын декабрында гана кайра көрө алабыз. Себеби азыр комета күндүн арткы тарабында жылы бара жатат. 19 декабрда ал күндөн 1 AU алыстан өтүп, күн системасынан чыга баштайт. Бирок акыркы жолу 2026 жылдын 16 мартында Юпитерге 0,136 AU аралыкка жакын келет. Бул жакта аны Juno аппараты байкап, акыркы сүрөтүн тартып алышы мүмкүн. Балким араңыздарда айга учуп баргандар ошол кометанын өзүнө эле учуп барып, ал эмне экенин билип келсе болбойбу? Же болбосо атайын ракета учуруп, робот кондуруп, ошол менен изилдесек кандай болот дегендер болушу мүмкүн. Оба, адамды учуруудан башкасы болмок. Бирок иш жүзүндө абдан татаал. Анын траекториясын аныктап, ошого дал келтирип учуруу абдан оор иш. Ананда так аныктап учурганда деле жетүү үчүн бир нече айлар, балким жылдар узап кетиши мүмкүн. Бул кометага кызыгып калышканынын себеби мында. Бул күн системасындагы объект эмес. Ушунун өзү эле чоң кызыгуу жаратат. Эгер анын бетинен жашоонун бар экенин билгизген таш же микроб же бир башкача элемент табылса, анда биздин галактиканын дагы бир жеринде жашоо бар экенине далил болмок. Мындай боло турган болсо, дүйнө жүзүндө чоң сенсация жаралмак. Бирок мындай болушуна чоң күмөнүм бар. Менимче, ал да мурунку кометалар сыяктуу чоң сынык таш. Эми бул 3 ай атлас күнгө жакын учуп өткөн соң, муздап активдүүлүгү азаят. Бирок күндүн таасири менен башкача болуп өзгөрүшү да мүмкүн. Бул изилдөө бизге жылдыз аралык объекттер тууралуу жаңы түшүнүк берет. Бул комета күн системасынан чыгып кеткенге чейин бизде суроолор көп болот. Ошол менен катар жакында дагы
көп жооптор жана жаңы сырлар ачылат. 3 ай атлас боюнча акыркы маалыматтар кыскача ушундай достор. Аягына чейин көргөн сизге ыраазычылык билдирем. Көрүшкөнчө аман болуңуз. Айтмакчы, катталып лайк басканды унутпаңыздар.